Менин суроом мындай ажыкем дейт. Мен Россия жергесинде иштеп жүргөнүмө 10 жылдын 100 болду. Азыр жашым 27де, 5 жыл болуп калды адашпасам. Кумар деген балейге кирип калдым, илешип, чырмашып дейт. Ушул балейден кантип чыгып кетсем болот ажыкем? Акыл насаатыңызды айтып кетиңизчи устаз. Анан дагы ушул Москва шаарында дегеле Россия жергесинде атын кургур кумарга берилгендер өтө көбөйүп кетти. Сураныч устаз, кеңешиңизди берип кетиңизчи дейт. Куранда дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сөзүндө, аалымдардын эскертүүлөрүндө да бул кенен келген, айтып эле келебиз. Эми ушул нерселерди угуп эсине келбеген адам ал өзүнүн жашоосун ошол бир убактылуу кумарга тигип отуруп жашоосунан айрылып калат. Жашоодо шермендел болуп калат. Үй бүлөсүнөн ажырайт, ата-энесинен ажырайт, мекенден алыстайт, Кудай сактасын. Бунун баардыгы ал нерсеге татыбайт, арзыбайт. Ошон үчүн ал жерде кумар ойноп, жумуш деле иштеп жүрбөсөңүз, Кыргызстанга элге эртерээк кайтыңыз дагы, эртерээк кайтып келип жакшы чөйрө күтүңүз. Эң биринчи сиз келип таба турган байлык жакшы чөйрө, намазган, ыймандуу, жакшы бир чөйрө күтүңүз дагы. Анан чоң максат коюңуз. Ата-энемди ажыга жөнөтөйүн, кой эми. 40 жашта да жаш балаң кылбай деп, ата-энеңизди ажыга жөнөтүүнү максат коюңуз дагы. Анан жакшынакай иштеп таап, үнөмдөп, сарамжалдап, үй бүлөңүздү күтүнүп, сүйүп, күйүп, кыздарыңызды, балдарыңызды чоң окуу жайда окутуңуз. Алар чоң адамдар болуп, элибизге, мамлекетибизге, динибизге чоң бир өсүүсүнө салым кошкон болсун. Ошондой максат менен алектенгенде анан Кудай Таалам дагы берет, ачат, досторуңуз дагы жакшы имандуу чөйрө болот, илим билимге тарткан. Андан кийин бош нерсеге убактыңыз калбайт. Айтор, бошко убакытты калтырбаш керек.